2022 жылдын 18 октябры Могул Лейлек районуна караштуу Жаманжыр айыл өкмөтүнүн Борбордук айылынан контрабандалык жүк кармалган Ягуар Тажикстандан Кыргызстанга келген. Тажикстан импорт, да? Импорт. Көлөмү 180 блок. Тажикстан Республикасынан аткезчилик жол менен алынып келинген 2160 бөтөлкө көлөмүндөгү Ягуар ичимдеги алкоголдук продукциясы аныкталган. Көрүлгөн чаралар менен жогорудагы мыйзамсыз аракетке катышкан Кыргыз Республикасынын жараны КАА бул алкоголдук продукцияны мыйзамсыз алып келүү фактысын тастыктаган. Ошол эле учурда кылмышка шектүү дагы бир шериги жүк ташуучу унаада Тажикстан Республикасынын аймагына качып кеткен. Учурда бул факты боюнча процессуалдык документтер түзүлүп, тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.